Жогорку кеңештин тармактык комитети Кемпир-Абад келишимин 3 окууда өткөрдү. Келишимди колдогон депутаттар Улан Премов, Чолпон Султанбекова, Лейла Лурова, Жылдыз Талайбек кызы, Рыспек Атажанов, Улан Бакасов жана Шайлообек Атазов. Добуш берүү алдында жыйындан 5 депутат чыгып кетти. Алар Адахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков, Нуржигит Кадырбеков, Нилуфар Алимжанова жана Талант Мамытов. Мына жерде азыр 5 комитеттин мүчөлөрү добуш берердин алдында кворум кылбай чыгып кетүү чечимин кабыл алды. Калганын билгениңердей кылбалыгы. Бир маселе процедурный. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, азыр бул жерде процедурный деп атасыз, башка депутаттарга дагы бир мүмкүнчүлүк берсек. Мына мисалы азыр сиз Процедурный дегенде кезекс берилет эле, ошону сурап койдум, ата өзүңүз чечиңиз макул. Жо мен айтайын дегеним, азыр сиздер баары бир Адахам Кисанбаевич менен мына бул жерде жарым сааттан суроолорду бердиңиздер, айттыңыздар. Бардык депутаттар сиздерди укту, көрүп, угуп отурду. Анан кийин эми башка депутаттарга да мүмкүнчүлүк бергиле. Башка депутаттарды сыйлабай чыгып кетип атасыздар. Улан Бердибаевич, бул эми мен жана киргенде айттым да сизгечи ушул нерсе маселени тактап алалы депчи. Сурооду конкретный беришти, сагызгандай сасышты, булбулдай сайрады, макалдарды айтты. Анан бул элге, мамлекетке күйгөн депутат ушул жерде даканс отуруш керекпи? Анан калп эле кооз сүйлөп бир ошо жанагы соцсеттерде жүргөн НПО гейлердин лайк басканга муктажбы булар? Чек ара келишиминде Өзбекстан стратегиялык максатка жеткенин депутат Чыңгыз Айдарбеков баса белгиледи. Эмнеге биз бир конушубуз керек? Биз суу сактагыч үчүн алып атпайбызбы? Чашанын астында биздин жерибиз турат. Процедуру мен сурап коюшу, урматтуу Чыңгыз Адамович, сизге дагы айтайын. 74-жылы Өзбек тараптын жоогун окуп коюңузчу. Ошону окуп коюңузчу. Сиз эле биякта азыр жерди бербеген биз эле башка саткын болуп атабыз. Окусаңыз, сиз жоогун окусаңыз, Өзбек тараптын жоогун окубайсызбы? Эмне деп жазып турат? Турага бир аз эрежелерди сактайлы. Жок, окусун да жөн эле айта береби. Бири-бирине асылбай, депутаттарыбыз баарыбыз теңбиз, туурабы? Берген суроолорубузга башкалар адвокаттар катары чыкпасынчы. Чыңгыз Адамович, бул азыр адвокат болгон жерим жок. Окусаңыз мени. Сиз айтып атасыз 74 жыл. Бирок туура Ахматбек Сүйүнбаев кайрылган, бирок өзбектер эмне деп жазыптыр? Билесизби ошонун жообун? Окудуңузбу? Күйгөн жокмун. Адахан Кисанбаевич мындай отпай. Биякта азыр биз тарыхый чечим кабыл алышыбыз керек. Баарыбыз жооптубуз. Урпактардын астында. Ошон үчүн мен өзүмө тактап атам мунучу. Бирөөнө күйгөн жерим жок, эч кимдин адвокат болгон жерим жок. Өзүм үчүн тактап атам. Анан кийин кече күнү азыр бир топ жолу биздин кесиптештерибиз айтып кетишти. Кече күнү Өзбек тарабынын премьер-министри маалымат берди. Алардын арасында стратегиялык максаттарга жеттик деп сөз пайда болду. Азыр ушул делимитация боюнча келишимге мен карап көрсөм, ушул жерде 4 суу жерлери боюнча, жер боюнча сөз болуп атат. Биринчи Орто Токой суу сактагыч боюнча, экинчиси Кемпир-Абад боюнча, үчүнчүсү Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмалардын курбоого, ошондой эле Гавасай дарыясына суунун техникалык булганышына жол бербөөгө милдеттенет. Эмнеге биз ушундай милдеттемелерди алып атабыз өз моюнубузга? Анан кийин 8-биринде бул участок жөнгө салынганга чейин келишим түзүүчү жогорку тараптар Чашма булагын биргелешип пайдалуу боюнча өзүнчө өкмөттөр аралык макулдашууну түзүү тууралуу макулдашты. Биякта просто тамгалар өтө кичинекей, ошондуктан окууга өтө кыйын. Атайын ушундай жасап атат менимче. Анан кийин эмне үчүн биз 4 суу сактагыч боюнча келишимге киргизип атабыз? Ошондуктан стратегиялык максаттарга жетишти биздин боордошторубуз. Кемпир-Абад боюнча камалып кеткен саясатчы Равшан Жээнбеков суу сактагыч кыргызстандыкы экенин өзбек бийлиги далилдегенин айтты. Кече күнү бийликтин телеканалдарынын бардыгы бир маанилүү маалыматты беришти жаңылыктардан. Өзбекстандын премьер-министри Өзбекстандын парламентинде Кемпир-Абад боюнча жана кыргыз-өзбек чек ара маселелери боюнча сөз сүйлөдү. Ошол сөзүндө өзбек премьер-министри толугу менен Кемпир-Абад Кыргызстандын жер экенин, кыргыз элинин жер экенин дагы бир жолу далилдеди. Ал мынтип айтты:
Биз мурда компенсация катарында жер бергенбиз деп атат. Биринчи аргументи. Экинчи аргументи, ал айтып атат. Биз стратегиялык утууга келдик деп атат. Үчүнчүсү аргументи, ал айтып атат. Биз Кемпирабад боюнча алган жердин ордун толтуруш үчүн алган милдеттенмелерибизди аткарган эмеспиз, канал курган эмеспиз деп мойнуна алып атат. Бул эмне деген сөз? Бул керек болсо кыргыз эл эмес, кыргыз саясатчылары түрмөдө жаткан бүгүнкү күндөгү Кемпирабад суу тактагычын коргоо комитети эмес, өзбек премьер-министри дагы Кемпирабад толугу менен Кыргызстандын жери экенин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу эл журт, урматтуу депутаттар, кыргыз бийлиги Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын тебелеп тепсеп, бүгүнкү күндө толугу менен Кыргызстандын жери болгон Кемпирабадты мыйзамсыз, адилетсиз, улуттук кызыкчылыгыбызга каршы туруп жерди берип атканын Өзбекстандын премьер-министри кече күнү мына парламентте ушинтип далилдеп берип атат. Биздин бийлигибиз дагы бир жолу айтам, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын тебелеп тепсеп, Кемпирабадты Өзбекстанга өткөрүп берип атат. Эми келишим долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Документ 1-2 жуманын ичинде ратификациядан өтөт. Келишимде Кемпирабадтын суусун Кыргызстан менен Өзбекстан бирге башкарат. Ал эми суу сактагычтын алдындагы жер Өзбек тарапка өтөт. Дал ушул тармактык комитеттин жыйынынын мыйзамдуулугу суроо жаратууда. Эреже боюнча добуш берүүгө депутаттардын көпчүлүгү катышканда гана кворум чогулат. Кечээ болсо комитеттин 14 депутатынын 7-өсү катышкан. Бул депутаттардын жалпы санынын жарымы. Бул маселени бүгүн парламент жыйынында депутат Адахан Мадумаров көтөрдү. Кечээ биздин комитеттин жыйыны өттү. Биздин регламенттин беренесине талабына карабай 7 киши отурса, жана конституцияга чечме берген азамат жигит чыкты да 7 киши отурат, кворум бар, чечим кабыл алына берет деген чечимди колуна карматып берди. Эгер биз өзүбүз конституциялык мыйзамды ушундай бузуп аткандан кийин кимден талап кылабыз? Кантип укугубуз бар талап кылганга? Бул жерде так жазылып турат, көпчүлүгү деп. 14 кишинин көпчүлүгү, мен кыргызчаны жакшы түшүнөм, 8 болот. 7си жарымы болот. 10 секунд. Нурлан Тургунбекович, сиз адилеттүүлүктү сүйгөн, дайым калыстык үчүн күрөш жүргүзгөн, туруктуу позицияңыз бар инсан төрага катарында сизден суранам, кечеки биздин өткөн комитетке өзүңүздүн позицияңызды билдирип койсоңуз. Төрага Нурланбек Шакиев буга жооп берип, ушул жумадан баштап парламентте тартип орнотобуз. Жумушка келбей койгон депутаттардын маянасын кыркабыз деди. Тартип боюнча Адахан Кимсанбаевич, сиз туура айттыңыз, жогорку кеңештин ыйгарым укуктары жетиштүү, биз алсыз эмеспиз. Кудай буйруса бардык биздин жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын толук колдонобуз, бардыгын тартипке чакырабыз. Алга биздин күчүбүз дагы, эркибиз да жетет. Бул эки, үчүнчүсү, урматтуу депутаттар, сиздерге дагы маалымат иретинде айтып койсом, мына ушул жумадан баштап биздин жогорку кеңеште тартипти өзүбүздөн баштайбыз. Биздин депутаттар кечирип коесуздар, катталып коюп, ишке келбей жүргөн депутаттарыбыз бар, жүйөлүү себеби жок келбей жүргөн депутаттар. Ушунун бардыгын эмгек кодексине ылайык 8 сааттык иш тартибин толук текшерип талап кылабыз. Эгерде жүйөлүсүз себептер менен, ар кандай шылтоолор менен ушул жыйынга катышпаган депутаттардын эмгек маянасынан кадимкидей мыйзамдын чегинде эмгек кодексине ылайыктуу кармайбыз, кыркабыз. Буну мына бүгүндөн баштап айтып коеюн. Эми урматтуу депутаттар, азыр айтылган сунуш пикирлерди эске алып, күн тартибин толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Депутат Тазабек Икрамов 30 жылда мындай болгон эмес. Мыйзам менен жашайлы же Түркмөнстандын мыйзамдарын алып келели деп бийликти сындады. Кечеги элдердин кыжырына тийген укук коргоочу Азиза Абдрасулова боюнча дагы көп кайрылуулар болуп атат да. Биз негизи конституцияга каршы ишти алып барып атабыз. 39 беренеде элдер өз наразычылыгын чыгып айтканга укуктуу деп турат да. Бирок буга карабастан эле ушул нерсени биз кайра алып барып, жаш карысына карабай, аялдарга карабастан
ушул нерсеге барып атабыз да. Бул өтө жакшы нерсе эмес. Бир топ деген мына аялдарыбыз камалып отурат. Эч бир мындайча айтканда 30 жылда мындай нерсе болгон эмес да. Ушулардын бардыгын сөз эркиндигин сактайлы. Конституциянын негизинде иш алып барсак жакшы болот эле. Болбосо Түркменстан конституциясын алып келип кабыл алып берели дагы, ошого каратып ишти алып баралы. Мыйзам менен жашайлы, же болбосо Түркменстан мыйзамын алып келели. Кылычын кармап кыш келди. Бирок Баткендеги талкаланган үйлөр бүтмөк тургай фундаменти да тургузула элек. Өкмөттөн бир тыйында бөлүнгөн эмес. Бул маселени Баткенге барып келген депутаттар көтөрдү. Баткендеги бүгүнкү күндөгү абал боюнча жакшы маалымат ала албадык. Өзүңүз дагы барып кыдырып келипсиз. Бүгүнкү күндө көп үйлөр фундаменти куюлган бойдон эле калыптыр. Кыш болсо кылычын алып келип атат. Кышка даярдык боюнча ушул бүгүнкү күндөгү жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышы боюнча мындай эки-экиден министрликтерди уксак. Себеби дегенде жалпы келишет экен, бирөө сүйлөп эле анан ошо менен жыйын калгандарына убакыт жетпей калат экен. Баткен облусуна барып келдим. Чын эле көпчүлүк үйлөрдүн фундаменти курулган бойдон токтоп турат. Өздөрү үйүнүн алдына чатыр тиккен же боз үйдө жашап атышат. Эң көп үйлөр талкаланган арка бир айылында болгону 3 контейнер бардыр. Калганын мына куруп атышат, дубалы турган үйлөр дагы бар. Бирок фундаментин курулган бойдон аны дагы ошо курулуш компаниялары өздөрү жанынан куруптур. Өкмөттүн акча жок дейт. Кана жанагы биз бөлүп берип аткан акчалардын бардыгы. Кыш, суук, лейлек дагы Баткен дагы. Акча бир тыйын акча электр бар экен. Өкмөт ошону караш керек да. Мына Баткендеги окуя болгондо байкуш элибиз бирөөсү кородогу коюн сатып, бирөөсү машинесин сатып, жардам деп чогултуп отуруп 320 миллион акча чогулган элдин өзүнөн эле. Жок дегенде ошону берип турбайсыңарбы 1-2 миллиондон ар бир үйгө бөлүп. 200 миңден жардам алышыптыр, туура. Бирок фундамент турат. Үй чатыры жабылып, үйүнө кирген киши жок азыр. Ошон үчүн урматтуу Алмаз Акынжанович, жанагы КТРден көрүп аткан жана көп акча түшүп атат. Укмуш болуп атат деген жашоо жок экен ал жакта, таптакыр башкача. Элдин баары 3 контейнер берипсиңер мына арка айылына. Мына Камил Адыразаковна барып келди жакында. Калпайттырбайт. Эми акча кана, жана акчалар кана анда. Үйлөргө бөлүнгөн акча, эл чогулткан акча кана жанагы үйлөрүн куруп алсын деген. 320 миллион сом накталай түшкөн. Экономика министрлиги билдирген. Ошол каражаттары жок дегенде, ошо элдин үйүн үстүн жаап, кышка чейин киргизсек болот эле да. Ошону бүгүн тез арада мына бүт курулуш компаниялары чалып атышат азыр. Жаныбыздан акчаларыбызды коротуп бүттүк дейт. Өкмөттөн бир сом албаптыр. Анан да жанагы Баткенге бөлүнгөн акча жанагы үйлөр жөнүндө калыбына келтирүү жөнүндө. Ал жерде Баткенде Алмаз Акынжанович, Баткенде калыбына келтирүү менен алектенген эч ким жок. Бизнес кылып атат. Акча бөлүнгөн мамлекеттин бөлүнгөн акчасын бизнеске айлантырып атат. Ошону көңүлгө алып коюңуз. Өткөндө да айттым эле. Мындай боло турган болсо эч качан жылбайт. Бир жылда дагы үйдө куруп бере албайттар. Ошону көңүлгө алып койсоңуздар. Рахмат. Мына бүгүнкү күнү мына бул жерде Жанар мырза туура айтты. Биздин арка айыл, Жаңжер айыл өкмөтүндөгү арка айыл эң көп үй талкаланган, күйгөн, тонолгон Борбордук айылы, Максат айылындагы бүгүнкү күндөгү курулуш иштери өтө жай жүрүп атат. Урматтуу төрага, мына кыш келди. Канчалаган үйлөр тонолгон, канчалаган жарандарыбыз ушул Бишкек, Сокулукта ар кимдин үйүндө жашап атат. Мына өткөндө Акылбек Үсөнбекович менен чогуу бардык. Маселени жеринде көрдү, иштин өтө жай жүрүп атканын күбө болду. Жанагы подрядчиктер алып алып, субподрядчиктерге берип, бая кимиңден сурашын билбей калдык. Бири-бирине шылтайт. Бири-бирине мындай күнөөлүү издешет да. Кыскасы иш өтө жай. Чынында мамлекеттин акчасы кайда? Жанагы Баткен облусунда бөлүнгөн 3 миллиард. Бүгүн подрядчиктер өзүнүн акчасына куруп аткандыгын мына Жанар мырза айтып атат. Бул чындык, бул кызылдай чындык. Ошон үчүн бул ушул маселелердин төгөрөгүндө биз мына өкмөттөн сурашыбыз керек болуп атат. Депутат Султанбай Айжигитов Баткендин Чечме айылынан 1 гектар жер тажик тарапка кеткенин маалымдады. Мен жанагы Чечме деген айыл бар, Айдаркендин жанында. Ошол Сок
анклав менен чегарлашты. Ошол жерде кичинекей көл бар. Анын астында 1 гектарда жер бар. Ошонун артынан былтыры урушуп бир кишибиз өлгөн. Анан кийин наконец-то ошол эмени отвоевать этип, ошол жерде. Азыр эми ошол 1 гектарды Алмаз Акынжанович, ошол 1 гектарды кайра берип атыптыр да. Талашпаган эле жерлерди эмнеге беребиз? Бизибиздин бесспорный жерлерди эмнеге берип атабыз? Ушуну биз көңүлгө алып эме кылып коюңуздарчы. Ошол жерде эл ылтак болуп, кечээ мага чалып 2-3 күндөн бери чалып атат. И президентке дагы через Facebook обращение кылыптырлар. Ошого көңүл буруп койсоңуздар. Буга чейин президент Садыр Жапаров Баткендеги жабыркаган үйлөр кышка чейин калууна келтирилерин айткан. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2017-жылдын январ айындагы Дача суу айылында кулаган авиакырсыктын себептерин иликтөө боюнча коомдук комиссия өз ишин аяктады. Бул тууралуу анын төрагасы Алманбет Шыкмаматов маалымдады. Шыкмаматов Дача суу ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси жок экенин белгиледи. Дача суу кырсыгы боюнча ал таза. Анын да анын туугандарынын дагы учактагы жүк менен эч кандай байланышы жок. Жүк расмий түрдө катталган жүк болгон. Контрабанда эмес. Биздин комиссиянын ыйгарым укуктары чоң. Тергөөдөн ИИМден УКМКда маалыматтарды сурап алуу укугубуз болду. Ошондуктан мен эч кандай негизсиз билдирүүлөрдү жасап жаткан жокмун. Фактыларга гана таянып жатам. 2019-2020 жылдары Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Гонконг, Бишкек, Стамбул багыты боюнча контрабанда жүрүп жатканын аныктоо үчүн атайын тергөө тобу түзүлгөн. Объективдүү болуу жана коррупцияга жол бербөө үчүн топтун курамы 2 жолу алмашкан. Алар Түркияга да барышкан. Алар эч нерсе тапкан жок. Ошондуктан аткезчилик беренеси боюнча кылмыш иши да козголгон эмес. Алар өзүңөр билгендей абдан кылдааттык менен издешкен болчу, деди Шыкмаматов. Ошондой эле ал Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди кароолоого иш таппай калганда аткезчиликке жана 39 адамдын өлүмүнө күнөөлөгүсү келгенин айтты. Белгилей кетсек, 2017-жылдын 16 январында Дача суу айылында кулаган учактын кесепетинен 39 адам каза болгон. Учактагы жүктү ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевга байланыштырып келишкен. Бүгүн 16 ноябрда Бишкек шаардык соту мурдагы депутат Орозайым Нарматованын бөгөт чарасын карап, абакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Сот процессти видеого тартууга тыюу салды. Буга чейин Орозайым Нарматованы Гемпровод иши боюнча башаламандыкка айыптап Москва шаарынан кармап келишкен. Жактоочу тергөөдө анын күнөөсү далилденбегенин белгиледи. Орозайым Нарматова өзү эч кандай күнөөсү жок экенин, Гемпроводду коргоо комитети түзүлүп жатканда Орусияда болгонун айтты. Жыйынтыгында сот Нарматованы 26 декабрга чейин камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Чүкөдөгүбүздүн несин камалып турат, биз түшүнбөйбүз. Бизге окшогон энелердин көз жашы төгүлүүдө. Биз кийин балдар кармап эле камай берсе эпсин. Биздин үй жайыбызды көрүп деле эч нерсе тапкан эмес. Мен ошонун экинчи апасы болом. Эми мен азыр чөчө бирден неберелерим калтырып коюп келдим. Мен Токмокто турам, кызым Россияга кеткен да. Кыргыз соттору да ушул туура чечим чыгышса туура болмок да. Эми бул элим жерим деп бул өзүнүн эле немесин ойлогон жок да. Бул элим жерим Кемпироват берилбесин, туура чечим кабыл алыңыздар деп гана сүйлөгөн сөзү болду. Эмне үчүн ошондой колдорунан келет экен, эмне үчүн? Өлкөнү туруксуздандыруу максатында чагымчыл жана башка материалдарды таркаткандар мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул боюнча ИИМдин басма сөз кызматы маалымдады. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда улуттар аралык кастыкты козутууга түрткөн билдирмелер активдүү жарыяланууда. Учурда өлкөдө коомдук саясий абал туруктуу. Күч түзүмдөрү коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча иштерди жогорку деңгээлде жүргүзүп жатат деп айтылат маалыматта. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.